эмес мен чын мындай. Берде силердин күнөөңөр жок, мен билем. Мыйзамда тыюу салынган. Оң ролдуу машиналар киргизилбесин депчи. Бирок ЕСтин алкагында азыр абдан көп машиналар кирип кетип атат. Бир да биздин машина, оң ролдуу машиналар же Россияга барбайт, же Абхазияга барбайт, же Арменияга барбайт да. Бүт эле биз жака келип атат. Бүгүнкү күндө ушу машиналар боюнча силерде бир статистика барбы? 2 жылдынбы, 3 жылдын ичинде канча машина кирди? Ооба, азыркы мезгилде бул өзүңүз айткандай, бул автоунаалардын каттамы жок болгон үчүн так саны жок, бирок 100 миңге чукул автоунаалар азыркы мезгилде Кыргызстанда бар. Бул боюнча дагы 100 миң, бирок сиз айткандай азыр бул багытта да жумуш алып баратабыз. Негизинен тыюу салуу боюнча азыр бизде ведомстволук комиссия бар, ал жерге дагы сунуштарды бергенбиз. Азыр ал комиссия кантип каттоодон саны жок, каттоодон өтпөйт. Өзүңүздөр айтып атпадыңыздар беле? Буларга биз баягы жол эрежесин бузса, штрафтарды салып атабыз деп. Кантип каттоо жок? Ооба, туура айтасыз. Ал маселе бар. Кандай гана болбосун, Коопсуз шаар алкагында автоунаанын номер белгисин эрежени бузган болсо, ал боюнча сөз аныктап, такталып, даректүү штрафтар, айып пулдар салынып атат. Каяка салып атасыңар? Автоунаа кирген чакта сөз гана ал жерде айдоочунун аты жөнү күбөлүктөр бар, катталган дарек боюнча тиешелүү. Кирип аткандан каттоодон өтүп атыптыр да, туурабы? Мындай регистрация кылып атасыңар да аны. Аны переоформление кылган жоксуңар, кыргыз номер берген жоксуңар, аны билип турабыз. Армян номеринде эле жүрөт, бирок каттоо болуп атат да, туурабы? Жалпысынан кирген учурда ооба, таможня. Кантип анда статистикаңыз жок? Божомол менен 100 миң деп атасыз. Бакыт Үсенович, уруксат болсо тагыраак маалымат берип коеюн. Биз буну сиздердин жардамыңыздар менен укук бузуу кодексине киргизгенбиз. 38 беренеге киргизгенбиз. Бир эле айып пулу болсо, чет мамлекеттик унаалардын. Биз ал автоунаага белгисиз айдоочунун атынан токтотуу жөнүндө токтом чыгарабыз. Ошонун негизинде көчөдө биздин кызматкерлер кармаган учурда айып токтотуучу жайга киргизет. Андан кийин бизге келгенде кайра 509 берененин негизинде жандандырабыз, кайра ишти. Анан протокол чыгарып туруп, андан кийин ошол ким айдап жүргөн болсо, ошол жаранга токтом чыгарып туруп, анан кийин гана айыбын төлөтүп, айып короодон чыгарабыз. Бүгүнкү күндө маалымат иретинде Бакыт Үсенович, жалпы 177.616 токтом чыгардык Коопсуз шаар комплекстеринин жардамы менен. Анын ичинен 170.425 токтомдон жалпы 97.095.000 сом өндүрдүк. Өндүрүп атканыңарды билип атам, мен коопсуздук жөнүндө айтып атам да. Чындыгында ушу машиналар аябай бизге зыян келтирип атат да, мамлекетибизгечи. Мындай бир сунуш киргизбейсиңерби? Жол коопсуздугун ушу эрежелерин бүт бар жагынан силер билесиздер. Алып келгилечи. Ушу ЕСтин алкагында болсо дагы тыюу салса болот да буларгачы. Тыюу салайлы. Өзүбүздүн мындай жарандарга киргизбе деп тыюу салабыз дагы, ошо Армениядан, Абхазиядан, Орусиядан келген машиналерге уруксат берип атабыз, ошо номер менен жүрө бер дегенчи. Анда келгиле биздин эрежелер баягы туура келсе, анда ушу оң ролдуу эрежелерге өтөлү. Мен түшүнбөйм да ушунчу. Биз бир жагынан силерге жардам берели дейбиз, өкмөт болсо башка жагынан элине жардам бербейт деген сөз да болчу. Келгиле ушу. Аябай көбөйүп кетти. Эрежени бузгандар да ушулар болуп атат чындыгында. Мына шаарга мэриянын өкүлдөрүнө айткым келет. Мыногу пробка, заторбу, башка эмне деп атасак дагы азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыз. Шаар ичинде жүргөнгө болбой калды чындыгында. Чын мен бир нерсе таң калам да, бир жакшы нерсеничи мисал келтирип атканда Сингапурду айтабыз, Американы айтабыз, тигини айтабыз. Мындай бир ушундай кичине тыюу салуу жагыначы аларды эч айтпайбыз да. Мындай демократия ойноп тура беребиз.
Салгыла болбосо Ош шаары менен Бишкек шаарына тыюуну, оң ролду машиналар кирбесин болбосо. 1 жылдыкпы, 2 жылдык мөөнөт бергиле. Ойлонуп көрбөйсүңөрбү ушул жагында ачып бүт. Мен мына эртемен мына Жеңишбек Мамаюнусович кирген мага эртеменчи. Экөөбүз ойлодук, но жолдордочу бүт пробка кылып аткан поворот налево менен баягы второстепенный тура өткөн магистральдар жолдор. Келгиле айланайлы болбосо башка шаарларга окшоп биз деле сол жака бурун токтотойлу. Бир жагына чыгайлы да, бул маселени чечели да. Сиздер билесиздер да эми бардыгынчы. Мен силерге күйүп айтып атам, элге күйүп айтып атам, чындыгындачы. Менин сыноо сөздөрүмчү туура багытта кабыл алгыла. Критика кылып атыптыр дебегиле. Туура багытта. Мен сиздерге жардам берейин деп атам. Элге жардам берейин деп атабыз бардыгыбызчы. Бага бир Айбек Жунушалиев деле айтпады беле. Бүгүнкү күндөн баштап мэриянын кызматкерлери бирөөң машинеде жүрбөйсүң депчи. Ошол токтомдор аткарылып атабы? Аткарылып атабы? Мына жакшы болот экен ушундай кылса. Келгиле ойлонгула. Эмне дегенде мына Жеңишбек Юнусович сизге мен эмнеге айтып атканым сиз билесиз бардыгынчы. Киргизиң. Коркпоңуз эчтекеден. Киргизели келгиле. Анан айткым келет. Региондордо кызматкерлериңерге сөз жок. Жакшы иштеп атышат. Мына мен өзүм канча жолу мына атайын токтоп сурайм. Зарплатаң канча, канча саат иштейсиң, автоунаң барбы, жокпу депчи. Моногу шаарда иштеп аткандарды бир окууга жөнөтпөйсүңөр. Этика, эстетика. Чын айтып кетсечи, мына регулировканы да билишпейт ушу балдарыңарчы. Баягы чабан койду айдагандай эле мынтип турушат да. Эми өзүнүн знагы бар да, аны делечи мынтип айлантырып туруш керек. Уят бир туристтер келсе да айтат да, муну карачы депчи. Келгиле ушул жагында карайлы. Бул баягы силерге чын сын пикир эле мындай. Ушу жакшыртуу жагын карагылачы деп аткам.